башка аяттарда айткан илля ибадакал мухласин деп шайтан өзүнүн аят сөзү. Алла, бирок мен чыныгы ихластуу пенделеримди азыр албайм дейт. Анын үчүн биз калыс Алла үчүн ибадат кылсак, Алланын пенделери болсок, ошол учурда шайтан бизди азгыра албайт. Кайсы ибадатты кылбайлы, Алла үчүн кылалы, урматтуу туугандар, жана көбүрөөк Алладан пана тилейли, ошо каргыш калаган шайтандан Алла Таала сактасын да биздичи. Болбосо ар бир жерде баскан турганыбыз жада калса, хадисте айтылгандай, адамдын канында дагы шайтан, канында дагы бар. Өзгөчө жанагындай музыканы укканда билесиздерби? Музыканы укканда, обонду укканда, шайтан келип өзүнүн тумшугун узартып туруп, адамдын жүрөгүнө сайып такап турат да. Ошол музыка уккан учурда адам баласы эми жүрөгү бир рахат алгандай болуп сезилет дагычы. Көрсө ал учурда шайтан тумшугун сайып алып туруп, аны өзүнүн ыпластыгын, жамандыгын адамдын жүрөгүнө киргизет. Анан ал адам уккан аят болобу, хадис болобу, насааттан эч кандай пайда албай калат ал адам. Жүрөгү кат болуп калат, таш болуп калат. Мерез болуп ал, таш жүрөк болуп, ата-энесине же жакшы мамиле кылбайт, же элге жакшы мамиле кылбайт, копол адам болуп калат. Андай болуун каалабайбызбы? Андай келиңиздер, урматтуу туугандар, Алла Тааладан көбүрөөк пана тилейли, шайтандан, каргыш кылган шайтандан, жана калыс Алла үчүн кылалы баардык ибадаттарды. Эгер Алла үчүн ибадат кылсак, Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайсы учурда кандай зикир кылган, кандай ибадат кылган, ошо менен алек болсок, анда биз шайтандын азгырынан оолак болобуз. Улуу уламалар айтышат, сиздер алек боло турган нерсе менен алек болсоңор, алектенбей турган нерселер бар да, ошолордон оолак болосуңар дейт. Биз адамдын өзүнүн нафсын хак менен, чындык менен алектендирбесе, шайтан келет, нафс, адамдын нафсы, шайтан адамды арам менен, батыл менен алектендирип коет да. Ошондо ар бир учурда, мисалы намаз келдиби, намаздын учуру. Зикирби, зикир, мисалы уйку, уйку учуру. Тиричиликпи, тиричилик учур. Бош убакыт калса эле адам эмне болот? Дароо шайтан келет, азгыр келет, анан башка туура эмес иштерди кыла баштайт. Ошондо урматтуу туугандар, Пайгамбар алейхиссаламдын жашоосун толук алып келели жашообузга, калыс Алла үчүн баардык ибадаттарды кылалы, даярбызбы иншалла.